Саламатсыңарбы? 8 класстар үчүн кыргыз тили сабагы 7 сабак. Бүгүн көтө турган темабыз бир тутумдуу сүйлөмдөр. Биз буга чейин дагы бир тутумдуу сүйлөмдөр боюнча маалыматыбыз бар. Бүгүн дагы бышыктап өтөбүз. Жөнөкөй сүйлөмдөр грамматикалык түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Эки тутумдуу, бир тутумдуу. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грамматикалык борборун негизин эки баш мүчө жана баяндооштор түзөт. Ал эми бир тутумдуу сүйлөмдү уюштуруучу негизги бир гана баш мүчө же баяндооч же болот. Башкача айтканда, сүйлөм ичинде бир гана баяндооч же бир гана боло турган болсо, ал бир тутумдуу сүйлөм болуп эсептелинет экен. Эки тутумдуу сүйлөмдөрдө кыймыл-аракет, абал менен аны жасоочу, аткаруучу жагы, башкача айтканда, жана баяндоочу тыгыз байланышта берилет. Демек, аракеттенүүчү жак жана анын абалы кыймыл-аракети жөнүндө түшүнүк берген сүйлөм эки тутумдуу сүйлөм болуп эсептелинет экен. Ал эми бир тутумдуу сүйлөмдөрдө кыймыл-аракети, абалды пайда кылуучу, аткаруучу жагы көрсөтүлбөйт, же зат, окуя, кубулуш гана аталып, анын кыймыл-аракети дагы башка белгилери айтылбайт. Тактап айтканда, бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн айрымдарында кыймыл-аракет, абал гана атайы баса көрсөтүлүп, биринчи планга коюлса, дагы бир түрүндө затты, окуяны атоо гана максат кылынат. Ошентип, бир тутумдуу сүйлөмдөрдө кыймыл-аракет, абал менен аны жасоочу, аткаруучунун ортосунда тыгыз байланышып, карым-катыш болбойт. Бир тутумдуу сүйлөмдөр баш мүчөлөрүнүн милдетин аткаруучу сөздөргө жана жалпы семантикасынын кайсы баш мүчөсүнүн негизинде түзүлгөндүгүнө ылайык экиге бөлүнөт. Баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөм, аркылуу уюшулган сүйлөм. Башкача айтканда, аркылуу уюшулган сүйлөмгө атама сүйлөм кирет экен. Баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөм өз ара 4кө бөлүнөт. Жалпы жактуу сүйлөм, белгилүү жактуу сүйлөм, белгисиз жактуу сүйлөм, жаксыз сүйлөм. Демек, жалпылап айтканда, бир тутумдуу сүйлөмдө баш мүчөлөрдүн бирөөсү гана кезигет экен. Эгер андай баш мүчөлөрдүн экөө тең кезигип кала турган болсо сүйлөмүздө, ал эки тутумдуу сүйлөм болуп эсептелинет экен. Ал эми жалпы жактуу, белгилүү жактуу, белгисиз жактуу, жаксыз жана атама сүйлөмдөргө кийинки сабактарыбызда ар бирине өз-өзүнчө токтолобуз. Демек, бир тутумдуу сүйлөмдөр боюнча түшүнө алдыңары. Азыр биз аны аныктоо үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткарышыбыз керек. Төмөндөгү таблицадагы сүйлөмдөргө ооба, жок деп жооп беребиз. Бир тутумдуу сүйлөмдөргө ооба деген жоопту беребиз. Демек, төмөнкү таблицадагы сүйлөмдөрдү карайбыз дагы. Алардын ичинде эгер бир тутумдуу сүйлөм боло турган болсо, ага ооба деп жооп берет экенбиз. Ал эми эки тутумдуу сүйлөм болуп кала турган болсо, жок деп жооп берет экенбиз. Ал эми экинчи тапшырмабыз. Төмөнкү сүрөткө карап кыскача текст түзөбүз. Текстте бир тутумдуу сүйлөмдөр катышуусу шарт. Башкача айтканда, төмөндө эки сүрөт берилген. Ошол сүрөткө карап, ошол сүрөттүн бирөөсүн тандап алсак болот. Ошого карап кыскача текст түзөбүз. Текстибизде сүйлөмдөр бири-бири менен байланыш керек. Кыскача ичинде кандайдыр бир мазмун камтылыш керек. Анан албетте бүгүнкү өткөн темабыз бир тутумдуу сүйлөмдү катыштыруубуз керек экен. Демек, бүгүнкү темабызды түшүнө алдык.
Тапшырмаларды мен силерден күтөмүн. Силерге ийгилик. Саламатта калгыла.